Саламатсыздарбы, ардактуу кесип ээлери болгон мугалимдер, сүйүктүү окуучулар жана Жаш мугалим YouTube каналыбыздын жалпы эле катталуучулары. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздерге бүгүн окуучу менен тил табышуунун 6 жолу жөнүндө сөз кылып бермекчибиз. Баарыбызга маалым болгондой, бир нече күндөрдөн кийин жаңы окуу жылы дагы башталганы турат. Мектептин негизги кыймылдаткыч күчү албетте бул мугалим жана окуучу болуп эсептелинет. Андыктан кымбаттуу кесиптеш, окуучу менен тил табышуунун 6 жолун билип алууңуз сизге ашыкчалык кылбайт. Эгерде сиз окуучулар менен жакшы мамиледе болууну кааласаңыз, анда эң биринчи эле класстан чыгыңыз. Балдар менен маектешип жатканда класс менен гана чектелбеңиз. Окуучулардын класстын сыртында өздөрүнө тиешелүү ааламы бар экенин унутпаңыз. Мектептин ичин аралап, залда окуучулар менен аңгеме дүкөн куруңуз. Сабагыңызга келе турган окуучуларды залдан баштап жылуу жүз менен каршы алууну адатка айландырыңыз. Ошондо гана окуучулар сиздин сабагыңызга ашыга турган болушат. Экинчиден, ийримдерди жана клубтарды уюштуруңуз. Окуучуну таануунун дагы бир жолу класстан тышкаркы иш-чараларда бирге болуу. Футбол, волейбол, стол теннисин бирге ойноңуз. Спорттук иш-чара болбосо жаңы клубтарды ачууга болот. Ал үчүн да окуучулардын пикирин угуу зарыл. Эгер кичине болсо да ойлонуп көрсөңүз, классыңыздын көп жактуу боло алышына көзүңүз жетет. Мисалы, класс ичинде китеп окуу клубун уюштурууга болот. Үчүнчүдөн, окуучуларыңызды башка тарабынан тааныңыз. Мунун оңой жолу мектептен тышкаркы иш-чаралардан калбоо. Топ ойногон окуучуңузга күйөрман болгондугуңузду көргөндө анын кубанычы көккө көтөрүлөт. Сиздин жылуу мамилеңизди көргөндө сахнада турган окуучуңуз бар өнөрүн ортого салат. Окуучуңуздун башка дагы жаңы өнөрлөрү менен таанышып, ошол тууралуу аны менен ой бөлүшкөнүңүз карым-катышты күчөтүүнүн өтө маңыздуу жолдорунун бири болуп эсептелинет. Төртүнчүдөн, иш-аракеттерин түшүнүп, ой-пикирлерин урматтаңыз. Окуучулардын жеке ойлонууга укугу бар. Аны бузбоого жана болушунча урмат менен кароого тырышуу керек. Эгер окуучу жумуш тептерине карооңузду каалабаса, сабырдуу болуңуз. Кандай жумуш менен алектенип жатканын сыпайы сураңыз. Окуп көрүүгө уруксат алыңыз. Бешинчи, ар дайым жакшы жагын көрүңүз. Коомчулуктан алыс калган окуучулардын көңүлүн кандай алууга болот? Мындай жолду көрүңүз. Бир мугалим окуу жылы аралыгында өзүнчө бир тизме жазат экен. Ал тизмени жанагы мектепке аралаша албаган окуучулар түзөт. Сырттан байкоо жүргүзүп, жагымдуу аракеттерин дептерине жазып жүрөт. Кийин ошонун баарын кагаз бетине түшүрүп, почта аркылуу ата-энелерине жиберет. Эртеси күлүмсүрөгөн окуучу мугалимине келип, "Рахмат сизге, апам бүгүн мени өзгөчө мактады" дейт. Кээ бир ата-энелер ал катты үйүн дубалына жабыштырып сактап койгон учурлар да болгон. Алтынчыдан, эң негизгиси жөнөкөй болуңуз. Окуучулар жасалмалуулукту дароо сезет. Мугалимдикке, окуучуларга деген сүйүүңүздү болушунча аларга сездирүү зарыл. Бул бир гана жөнөкөйлүк менен ишке аша турган нерсе экенин эсиңизге салабыз. Маалымат интернет булактарынан алынды. Эгерде сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, анда кубанычта болобуз. Сиздерде дагы кошумча маалыматтар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.